Assalamu alaikum айымдар. Бүгүн сиздер менен эшик терезелер жуучу каражат даярдайбыз. Өтө оңой. Эшик терезе эле эмес, эмне жуусаңыз дагы өтө жакшы деп айта алам. Себеби мен дивандар жуудум, бардыгын жууп көрдүм. Өзүм колдондум, өзүмө жакты, сиздерге да сунуштайм. Ал үчүн бизге уксус жана ушундай сода керектелет. Ар бир кожойкенин үйүндө бар болуш керек бул нерселер. 1 аш кашык уксус кошуп алабыз. Суубуз болжол менен 1,5 литрдей. Андан соң үстүнө содабызды салып, аралаштырабыз. Ушундай реакция жүрөт. Андан соң кааласаңыз идиш жуучу каражат же болбосо башка дагы каражатты азыраак тамчылатып кошуп койсоңуз болот. Эгерде жалаң гана терезе жууйм десеңиз, сода салбай эле коюңуз. Уксустун өзүн эле даярдап алсаңыз, терезелериңизди жылтыратып коет. Себеби мен сода кошуп салганымда терезелер бир аз боз болуп калды. Уксустун өзүн эле колдонгондо өтө сонун жылтырап жакшы болду. Мен бул жерге гүлдөрдү тиземин. Билесиздер, гүлдөрдөн ар түрдүү сары суулар чыгып, ушундай дактар калып кетет. Ошолордун бардыгын жылтыратып кетирип алдым. Мынакей караңыздар, бардыгы аппак болуп тазарып калды. Сөзсүз түрдө колдонуп көрүңүздөр. Холодильник жууганда, эмне жуусаңыздар дагы өтө сонун кетирет экен. Мен үйдөгү дивандарды дагы ушул эле средство менен жууп алдым. Сөзсүз түрдө колдонуп көрүңүздөр. Жана да каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.